Жалгызсыраган бул жандык жоголуу коркунучунда. Дүйнөдөгү соңку 5 түндүк ак кериктеринин бири азыр Чехиядагы зоопаркта жашап жатат. Азыр кериктердин бул түрүн жапайы шартта таба албайсыз. Ага кериктердин тумшук сөөгүнө кызыккан аткезчилик себеп болгон. Кениядагы паркта 3 ак керик жакшы багылганы менен көбөйбөй жатат. Булардын четинен кырылып жатканын көрсөңүз, абалдын канчалык аянычтуу экенин түшүнмөксүз. Кериктерди жасалма жол менен уруктандыруу аракетинен да майнап чыккан жок. Ар бир кайталанган процедура кериктердин өмүрүнө коркунуч жаратууда. Берлиндеги изилдөө борборунда болсо кериктерди сактап калуунун жолу бар деп ишенишет. Алар кериктин уруктарын суюк азоттун ичинде сактап, эми ургаачыларынын жумурткаларын алып калууну көздөшөт. Айрымдары келечектерде эмбриондорду өстүрүү үчүн кериктин клеткаларынын үлгүсүн да сактап коюуну сунушташат. Кээде илим жаныбарларды сактап калышы мүмкүн. Алардын бири бул пландар. Андан айырмаланып, жалгыз Жорж 2 жыл мурун өлгөндөн кийин эң ири Галапагос ташбакалары тукум курут болду.